коомчулук азыр бул жерге мынакей 35 депутат чогулду. 35 депутат Садыр Жапаровду премьер-министрликке көрсөтүү боюнча кол коюшуп атат. Калган депутаттар күтүлүүдө. Азыр эгерде бул жерге 60тан ашык депутат кол коюп бере турган болсо, Садыр Жапаров премьер-министр болуп дайындалып, ал өзүнүн убактылуу өкмөтүн түзүп, 2 айдын ичинде кайрадан конституциялык реформага барып, кайрадан шайлоону дайындаганга иштер жүрүп атат. Мен как жарандык активист катары коомчулуктун атынан катышып атам. Аманбол Бабакулов, жарандык активист. Кайсы фракциялардан чоочту? Кимдер бар азыр? 35 аз бар бичинде. Почему иш чара Анда эмне үчүн журналисттер кое бербей атасыңар? Жыйыны болушу мүмкүн беле? Эми мен аны жооп бере албайм. Эмнеге кол коюшту? Мен ал жагынан жооп бере албайм. Эмнеге кол коюшту? Премьер-министра или исполняющего обязанности? Исполняющий. И про проведение выборов в парламент? Ал жагында так биле албайм, то что вы спросили, сколько депутатов эмне болуп атат. Ошол Кайсы депутаттар отурат ичинде айтып коесузбу? Кайсы партиянын өкүлдөрү? Кыргызстандан келишти, ата мекенден келди. Так, еще кайсы? Бирболдон келди. Дастан Жумабеков отурабы? Сколько нужно депутатов для кворума, чтобы избрать? Спикер Дастан Жумабеков эмнеге кетип калды кайра? Если проголосует большинство, он пройдет? Да. Спикер Дастан Жумабеков кетип калганын көрдүк да. Дастан Жумабеков. Жок, Дастан байкелер уже кол коюп кетишти окшойт. Мен ал процесстерди көрө алган жокмун. Эмне үчүн журналисттерди кое бербей атасыңар? Журналисттерди эмнеге кое бербей атасыңар? Азыр пока баарды чогулгандан кийин киргизебиз дешти. Ал чогулбай калса журналисттер ошол жерден кетеби? Чогулат болуш керек, эмнеге ушунча депутат Ал боюнча сизде маалымат барбы? Жок. Аманбол Бабакулов. Булар баардыгы топтоп эле улам келгенин кол койдуруп эле кетире бересиңерби? Кандай? Булар азыр ошо пресс-лист даярдашыптыр. Келген депутаттар бар эле шиле кол коюшат. Анда Сүрөт тартып, эми бул жерде мен организационный вопросторго жооп бере албайм, факат мен как гражданский активист катышып атам. Журналисттер попросили чыгып жооп берип койсун, эмне болуп атат. Поэтому я вышел. Президент жөнүндө информациялар барбы? Жок. Каякта экен белгисизби? лицам, принимающим решение, чтобы мы зашли, посмотрели, почему Ну, азыр ошо тиги жактагы пресс службасына мен айтсам, аман временно ушунда болуп атат, чыгып жооп берип койгула, а потом бүт баарын киргизебиз. Кечиресиз, дагы бир суроо. Сиздер ошол айкындылык болсун, чындык болсун деген негизде мына революция болду, бирок азыртан эле ушинтип журналисттерден бекине баштадыңар. Келечеги кандай болот? Берде журналисттерден эч ким бекинген жери жок. Просто азыр биякта мурунку 6-чы чакырылыштын депутаттары чогулуп атат десек болот. Ал депутаттар, да бир тактоо суроосу, депутаттар азыр 60 чакырылыштын депутаттары келип, колдорун коюп берип эле кетип калып атышат, Демек баары Эгерде алар бул жакта жыйын болбойт. Жок, кабыл алынган жыйын болот не болбойт. Эгерде булардын буга чейинки кабыл алынган решениясына макул болуп кол коюп кетсе, ал өзүнүн укугу. Значит, ал макул болуп кол коюп кетип атат. А так азыр 61 депутатка чейин өткөн, андан кийин анан официально сиздерге чыгып, ошол жердеги пресс жанагы демесин алып барып аткан депутаттар сиздерге жооп берет. Тактасаңыз кандай эмне документтерге кол коюлуп атат? койгон ал добуш бергени? Кол койгону мен сизге дагы бир жолу тактоо иретинде айтып атам. Убактылуу премьер-министрликке Садыр Жапаровду колдоо иретинде колдор коюлуп атат. Ошо бир эле документке. Письменно добуш берип атат. Биз макулбуз деп кол коюшуп атат. Каршы эмеспиз да. Ошол эле бир эле маселе Садыр Жапаровду дайындоо боюнча эле маселеге кол коюлуп атат азыр, Башка маселе каралбайт. бул регламентке туура келеби? Кол койгон. Аны мен да канат мен жооп беришим депутат эмесмин, мен жарандык активистмин. Эгерде депутатмын жооп беришим. Аманбол Бабакулов, мындай суроодо дагы Садыр Жапаров абактан чыкты, абакта отурду. Ал эми юридикалык жагы кандай болот? Ал жак боюнча азыр мынакей анын юристтери сотко кайрылышыптыр. Сот кандай чечим чыгарат күтүлүп атат. Демек, соттун чечимине жараша ооба. Каралбайт. Сот азыр досрочно карайт. Сот Республикада жүрсүңүз. Айдаров.
нар жактарында отурушат, мен көрбөйм. Сот досрочно карайт да ошондо, э? Конечно, карайт. Бүгүн карайт. Ооба. Кайсыл сот Кайсы карайт? жерде карайт? Эми аны мен точно билбейм, каяка карайт, эмне карайт. Мага просто айтышты, ошол сотко кет. Өзүнүн сотуна алып, өзүнүн иши бар алыш керек. Кандай маселе баягы мурунку процесстер болгондо да ишти башынан кароо же Мен эми юрист эмес экенмин, аны суроого жооп берем. А там вопрос не о назначении Садыр Джапарова, а вопрос